Талант Муратов Нарыш шаарындагы ыплас сууларды тазалоочу насостук станциянын ишин көзөмөлдөйт. Учурда ал жугушсуздандыруу иретинде хлор кошулмаларын тамчылоо жолу менен кошуп, калкка таза суу жеткирүү менен алек. Ансыз да эски жабдуулар менен араң иштеп жаткан жайда мүчүрүштүктөргө жол берилсе, абал кооптуу. Хлорду болсо өзүбүздүн сменибизди жана хлорду чылап коюп, анан печка кичинеден ачып коюш, ошо куйлоо берет ошогочу. Ошонун тазаланганы ушу да, ушундан кеткен. Основной жумуш контролдоо ошо биздики ушак. Каладан күнүнө 3000 метр кубка чейин ыплас суу чыгарылат. Ал атайын тазалоодон өткөрүлүп, чыпкаланып, андан соң Нарын дарыясына төгүлөт. Бул жай мындан 55 жыл мурун курулуп, тилекке каршы ошол мезгилден бери бир дагы жолу оңдоп түзүүдөн өткөн эмес. Мындан улам мындагы жабдыктардын эскилиги бак жетип, оңдоп түзөө менен гана иш жүрүүдө. Биз былтыр мурда ушу жаңы насос алып койгонбуз, ошол насос менен араң жүрүп атабыз азыр. Негизи күндөн күнгө эле бул бузулуу көп болот аябай. Убарабыз. Жана дробилка бар. Жаңы эле тартып көрсөңөр дробилка. Бул дробилка илгертен иштебей калыптыр. Мен муну кабыл алганына 5 жыл болду. 5 жылдан бери ошо дробилка иштебейт. Анан механический сетка коюп, сетка менен тазалайбыз. Хлораторный дагы бузулуп калган, эскилиги жеткен. Жана бизге ошо Кудай буюрса проект боюнча келатат, жаңы курулса деп үмүттөбүз. Кезегинде бул жай 10 000 адамга гана ылайыкталып курулган, бирок учурда өз көлөмүнөн кыйла ашык жумуш аткарууда. Азыркы тапта 40 000ден ашуун калк жашаган Нарын шаарынын 30%га жакыны ыплас сууларды тазалоочу тутумга кошулган. Мына ошол маселени чечүү үчүн кала бийлиги Европа өнүктүрүү банкынан 5,5 миллион евро каражат алып, анын алгачкы жумуштары башталууда. Долбоордун алкагында шаар боюнча жалпы 13 чакырымга саркындуу суулар үчүн түтүк тартылуу күтүлүүдө. Бул каражаттын 2,5 миллион евросу канализация түтүктөрү үчүн болсо, ал эми 2600 миллион евросу саркындуу сууларды тазалоочу жаңы курулма салууга жумшалат. Каражаттын дагы бир бөлүгү бул биздин азыркы турган сиздер көрүп аткан бул тазалоочу жайдын салынышы, закрытый, жабык типте болот да. Мунун азыркы учурда чиймелер чийилип атат. Быйылкы 2023-кө карата толук жанагы уруксаат кагаздар алынып, чиймелер толук чийилиш керек. Анан буюрса бул 2023-жылдын сентябрь-октябрь айлары менен жарым-жартылай жумуш башталат. Бүгүнкү күндө тендерге толук даярдалды. Аталган долбоор 2 жылга созулуп, 2025 жылдын ортосу менен шаардын 70% ыплас сууларды тазалоочу тутумга кошулмакчы. Жипара Насырова, Алмазбеков, Өлкө Демин, Нарын шаары.